Жакшыгүлдүн Жети-Өгүз районундагы Оргочор айылына келин болуп келгенине аз эле убакыт болгон. Жолдошу жумуш издеп Россияга мигрант болуп кеткени, ал 5 айлык кызы менен үйүндө калган. Өзү тикмечилик окууну бүткөндүктөн үйдө бекер олтурбай ишкерлик менен алектенүүнү чечип, үй бүлөлүк каржы булактарын толтурууда жолдошуна көмөк көрсөтүүнү колго алды. Машинканы алганыбызга деген 2 комплект машинканы деген Москвадан алдыртканбыз. Москвадан алдыртып, экөөнө деген 50 миң кеткен. Дагы 2 прямострочка машинкабыз бар, аларга деген Бишкектен алганбыз, Мадина базарынан. Кызымдын жанында жакшы эле үйдө оокаттарды бүтүрүп коюп эле, тигип, заказ алган жеткирип беребиз. Бир пачка крой алсак 1000 сом, 2000 сом чыгат да. Ошол майда чүйдө өзүмө керектүүлөргө жетет. Учурда жергиликтүүлөрдөн буйртмаларды алып, бала тарбиялаганга да жетишип, андан калса кайнене менен кайнатага кол кабыш кылып жаткан Жакшыгүл жолдошунун ар дайым жанында болуусун тилек кылат. Апасындагы тикмечиликке үйрөтүп, кайнене келиндин ишкерлигине чоң көмөкчү. Келечекти үмүт менен караган келин ишкерлигин кеңейтип алса, анда жолдошу алыс кетпей, анын жанында ар дайым бирге болмокчу. Жакшыгүл үчүн балага тарбия берүүдө ата-эненин эриш аркак бирге өмүр сүрүшү зарыл. Өзүнчө бир эме ачабыз деп атабыз, цех. Машинкалардан да кошуп, чоңойтуп, бир аз өзүбүздөн бичип чыгара тургандай болуп, экспорт кыла тургандай болуп, чоңойто турган кыялдарыбыз бар. Жолдошум жок, көнүп кеттим, башында кыйналып аткам. Азыр көнүп кеттим, жакшы эле. Буюрса цехыбызды чоңойто алсак келет. Үйдөн эле иштейбиз. Элет жериндеги жашоосунда шарттын түзүлүшү дагы жаш келинди кубандырып турат. Ал үчүн айыл жашоосунда биринчи кезекте суунун болушу зарыл. Буга чейин Оргочор айылында таза суу маселеси көйгөй жаратып келген болсо, учурда ал дагы чечилиптир. Андыктан үй шартында ысык, муздак суу болуп, айылдык жашоо жеңилдеген. Элеттиктердин таза суу менен камсыз болушуна Эфес Диас коомдук фонду көмөк көрсөткөн. Ошол айылдардын ар бир айылдын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар экен. Кээ бир айылдарда ушу 100 метр тереңдиктен таза суу чыкса, кээ бир айылдардан 250 метр, 300 метрге чейин, ушу Оргочордо 250 метрден чыкты. Өтө оор жумушту талап кылган, оңой жумуш эмес экен. Моралдык жактан да, физикалык жактан да адамды чарчатат, бирок ошого карабастан биз ошо жергиликтүү тургундардын, айрыкча жаш үй бүлөлөрдүн, жеңелердин сүйүнүчүн көрүп, рахматын уккандан кийин чарчаганыбызды билбей да калып атабыз. Жергиликтүү тургундардын таза суу маселеси чечилгени минтип ар бири үй ичине суу түтүктөрүн коюп, жуунуп тазалануучу жайларды да сала башташкан. Адистердин айтымында Кыргызстанда эл керектөөчү суу маселеси эң чоң көйгөйлөрдүн бири болуп саналат. Мурда аркы көчөлөрдөн ташып келчүбүз да, малга тыштан алып келип берчүбүз. Эми мынтип үйдөн суу алып, үйдөн чыгарып атабыз, малдарды жакшы болуп калды да. Мурда эми болчу. Могу 2 көчөбүзгө такыр суу жетчүбүз да. Эми аркы 3-чү көчөдөн ташып келчүбүз. Бизге мына үйгө чейин келип атат. Негизи Дүйнөлүк банктын программасы менен жалпы стратегия, Кыргызстандын таза суу менен камсыз кылуу стратегиясы болгон. Ал ошол стратегияга Кыргызстан боюнча бир топ айыл кирген, бирок биз ал стратегиядан тышкары, стратегияга кирбей калган айылдарды алганбыз. Ошол жергиликтүү администрация менен биргеликте өтө муктаж, стратегияга кирбей калган, таза суусу чыкпай калган айылдарды ушу тандап алып, анан ушу жерлерде таза суу чыгарып атабыз. Туруктуу өнүгүүнүн сунуштары программасынын алкагында жүргүзүлүп жаткан бул иштер мындан ары да уланмакчы. Ал эми элеттиктердин муктаждыктарын чечүүдө көрүлүп жаткан иш-аракеттерге эл дагы ыраазы. Гүлбарчын Молдоева, Асылбек Касьянов, жаңылыктар, Жети-Өгүз району.